Калкты жана жарандык абалдын актыларын каттоо департаментинин берген маалыматына ылайык 2019 жылы 172.484 наристе жарык дүйнөгө келсе, 2020 жылы 158.112 бала төрөлгөн. Тагыраагы 15.000 адамга аз. Ал эми 2021-2022 жылдары бирдей деңгээлде 150.000 бала бул өмүргө келген. Башкача айтканда, акыркы 4 жыл ичинде төрөттүн саны кескин түрдө азайып кеткен. 90 жылы өлкөбүздө төрөлүүнүн суммардык коэффициенти 15-49 жаш куракта бир аялга орточо 3,6 баланы түзгөн. Андан кийин ал 2000 жылга чейин төмөндөп, ал 2,4 баланы түздү. Андан кийин төрөттүн өсүшүнө байланыштуу ал көбөйө баштады. 2018-2019 жылдары бир аялга орточо эсеп менен 3,3 баладан туура келди. 2022 жылы бул көрсөткүч төмөндөп, орточо алганда бир аялга 2,8 баланы түздү. Ал эми 2021 жылы 2,9 бала болгон. Ал эми дал ушул маселе боюнча депутат Камила Талиева жогорку кеңеште көтөрүп, акыркы жылдары Кыргызстанда жаштардын саны азайып, улуу муундагы жарандардын көрсөткүчү өсүп жатканына кабатыр болгон. Буга байланыштуу эл өкүлү бул багытта 2025 жылга даярдалып, өзү демилгелеп жаткан алтын бала долбооруна токтолгон. Калктын туруктуу табигый өсүшүн камсыз кылуу үчүн 25 жылдын 1-январынан тартып 3 балалуу үй бүлөлөрдү жана ар бир кийинки ошол 3-чү төрөлгөн баланын төрөлүшүн колдоого багыт алган алтын бала программасын иштеп чыктык биз. Программанын негизинде мыйзам долбоорун жаздык. Биз биринчи баладан баштап мындай 3 жыл бою пособие берилсин деген бир вариантыбыз болчу. Анын биз эми бюджеттин тартыштыгын, бюджеттин бүгүнкү күнү эми 24 жылга профицит деп атат. Ошого карабастан туруп биз баягы казанда болсо чөмүчкө чыгат, эсепке алуу менен 3-чү төрөлгөн балага 3-чү төрөлсө бала бир үй бүлөдө 3-чү төрөлгөн балага 3 жыл бою ошол алтын бала программасынын негизинде пособие чегерилсе деп мыйзам жаздык. Ошол эле учурда Кыргызстандын саламаттык сактоо министрлиги дагы өлкөдө жылдан жылга төрөт азайып жатканын ырастап, ага бир нече себеп бар экенин айтууда. Министрлик төрөттүн азайышы бул Кыргызстанда гана эмес, Борбор Азиянын башка өлкөлөрүндө дагы байкалууда дейт. Бул жерде эми баягы миграция процесстерине дагы байланыштырып атабыз. Анан кийин бүгүнкү күндө кандай десем, бул ар бир үй бүлөнүн өзүнүн чечими. 3 балалуу болобу, 4 балалуу болобу дегендей. Анан кийин ошого байланыштыруу, анан кийин бүгүнкү күндө контрацептивдик немелер, каражаттар, дары-дармектер доп пакет менен дагы жазылып неметилет. Балким ошол дагы өзүн неме кылып атабы. Ошондой эле үй бүлөнү пландаштыруу боюнча консультациялар иштейт. Үй бүлөнү пландаштыруу боюнча ар бир облустук үй бүлөлүк медицина борборунда, ар бир райондук биргелешкен дарыгерлик практика борборунда дагы консультация алса болот да, балким ошого дагы байланыштуу. Учурда жаштар үй бүлө күтүү чоң жоопкерчилик экенин түшүнүп, баланын муктаждыгы жана орду маанилүү болоруна акыл калчай башташты. Бул боюнча өспүрүмдөргө медициналык жардам берген адис Бактыгүл Жумакулова билдирди. Анын айтымында эми жылдан жылга үй бүлө куруп, балалуу болгондордун саны азайышы мүмкүн. Муну ал заман талабына ылайык техника, технологиянын өсүшү менен адамзатынын маалымат алуу булактарынын мүмкүнчүлүгү кеңейгендиги менен түшүндүрөт. Ошондой эле азыркы тапта жаштардын басымдуу бөлүгү карьера жасап, материалдык муктаждыктарды толуктагандан кийин үй бүлө күтүүнү пландашат. Натыйжасында төрөт курагына келип калган кыз келиндер 2 же 3 баланы гана өмүргө алып келишет. Баланын саны эмес, ошо баланын жашоосунун сапаты маанилүү болуп эсептелинет. Жаштар үй бүлөнү эртерээк куруп, көп балалуу болгонду азыр каалабайт, себеби жаштардын билим деңгээли, акыл эси дагы уже башкача түшүнүктө. Үй бүлөнү балалуу болуштун алдын биринчи социалдык маселелер чечилиш керек, үй болуш керек. Ошо үй бүлөнү бага турган жеткиликтүү камсыздай турган каражат болуш керек. Ошон үчүн жаштардын жумуш орду менен камсыздашыбыз керек. Үй маселесин чечип бериш керек өкмөт. Ошондо гана жаштар балдарды төрөө маселесине келгенде бул дагы саны эмес, сапатына ошо балага толук кандуу тарбия бериш үчүн, толук кандуу билим бериш үчүн, толук кандуу камсыздаш үчүн дагы
атене жоопкерчиликтүү экенин жаштар уже түшүнүп калды. Расмий маалыматка таянсак, 2023 жылдын 9 айында Кыргызстандын калкынын саны 92.800 адамга көбөйгөн. Жыйынтыгында быйылкы жылдын октябрында карата өлкөдө элдин саны 7.130.000 адамга жетти. Айтурган Жапаркулова, Жылдыз Кадырбаева, Нью ТВ.